Халк атасы Каракан өлгөндө, кайра келбес чынжайды кайран киши көргөндө, Кытайдын Молто дөңгө Алооке кандары Кыргызды чапканы келет. Чоң согуш болот. Кытайдын кандары Кыргыздын кайраттуулугуна катуу баа берет, таң калат. 40 күндө да жеңе албайт. Ошондо Алооке карап, Кыргыздын баатырларына, жоокерлерине мындай сын айтат. 40 жеринен кан чыгып, кыйналса да жанчылып, кыл чая турган түрү жок. Бакырганга үнү жок, басташып турган душманга багына турган түрү жок. Ала тоо кыргыз жер үчүн, ак калпак кыргыз эл үчүн, баатырлар менен басташса, бакытындай көрүшөт. Мейли өлсөм өлөм деп, басып кенен жүрүшөт деп, баатырларга, Кыргыздын кайраттуулугуна баа берет, таң калат. Ошентип Алооке чаап, Кыргызды таш талкан чыгарып, 4 түлүгүн чачып төбөсүнөн басып, сурак алып турганда да Кыргыздын эркиндигинен кайтпаган, көзүндө жалын өчпөгөнүн көрөт. Кыргыздарды туш-тушка чачууну ойлонот, аябай толгонот, элдүүлүгүн жок кылууну, тилин жок кылууну пландайт. Ошондо Алооке айтат, бу кыргыздар, буруттар, басындым деп жоонун алдында калганын ойлобойт. Кан бийлигин коштобойт, башка жанга окшобойт. Буларды жок кылыш керек деп, бирөөн эренге, бирөөн тереңге, бирөөн Кангага, бирөөн Алтайга, туш тарапка Каракандын балдарын чачат. Максаты элдүүлүгүн, тилин жоготсун дейт. Биригип турса, бизге кол салат дейт. Ошентип туш-тушка чачканда Алтайга барган 40 үйлүү жамбагат. Алоокенин планында булар жан азабын тартып, эптеп жан багышсын, малай болуп мал багышсын. Кожоюндун сүрүнөн коркуп, өзүнүн тилин сүйлөй албайт, тилин унутсун, тукумун курутсун деп таратат. Алтайга барган 40 үйлүү кыргыз 12 ай жалданып иштеп, ак балта акылманы 40 үйлүү кыргызга айтып, кагылайын калайык 40 үйлүү кыргыз келдик. Биз бүгүн жан багуучу карыппыз. Айлананы карасам Кара Кытай манжунун калмактын ортосунда калыппыз. Биз бүгүн жан багалы деп 12 ай жан багып, 12 айдан кийин жердин ченин, жердин кенин, элдин ичин изилдеп чыгып, андан кийин көк өгүздү түлөө кылып союп, өз тагдырды өз колубузга алалы, жерди багалы, табагын тайга, кочун койго сатабыз түшүмдө, буудай багалы деп, алтын кенди казалы, эптеп биз элдүүлүктү табалы деп, элдүүлүккө умтулуп, мамлекеттүүлүктүн өзөгүн карманып, ошол жерде байып, эл катарында тең ата болуп өкүм сүрөт. Мындан кандай сабак алсак болот? Ошондо Манас төрөлөт, Манас мамлекеттин башына айланып келет. Бул жерде Манастагы улуу казына, бүгүн дагы кыргыз туш-тушка чачылганда, тилин жоготпой, элдүүлүгүн жоготпой, мамлекетине кайра кайтып келсин, элдүүлүгүн унутпасын деген улуу сабак жатат. Кылымдап кыргыз мамлекеттүүлүгүн, элдүүлүгүн ушундай Манастагы улуу окуялар менен өзөгүндө сактап, бүгүнкү күнгө жетип келген. Андыктан Манасты биле жүрөлү.